Погрузчиктин водители табылды. Жалал Абадта кар көчкү астында калган 24 жаштагы кыргыз жаранынын жансыз денеси табылды. 26 февраль күнү саат 12:30 чамасында куткаруучулардын тынымсыз издөө иштеринин натыйжасында 1998 жылы туулган Адилет аттуу кыргыз жаранынын жансыз денеси табылып, ИИМ кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. 24 жаштагы кыргыз жигитинин сөөгү туннелдин түндүк тарабынан табылган. Издөө жана унаа жолду тазалоо иш-чараларынын натыйжасында саат 15:30 чамасында туннелдин түштүк тарабынан Кытай жаранынын жансыз денеси табылды. Калган 2 Кытай жаранды издөө жана күчөтүлгөн тартипте уланууда. Учурда жеринде УКМдин 74 куткаруучусу иш алып барып, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эдилбек Кулматов жетектөөдө. Эскерте кетсек, 14 февраль күнү балыкчы Казарман Жалал Абад түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун 332 жана 338 чакырымында кар көчкү түшүп, жол куруу ишин жүргүзүп жаткан China Road ишканасынын 4 кызматкерин унаалары менен кар көчкү басып калган. Такталган маалыматка ылайык, тоо борунан 17 жолу майда жана 8 ирет чоң көлөмдөгү кар көчкү түшүп, ныкталып калган. Тоннелдин түштүк тарабындагы изделип жаткан 3 адамды басып калган кардын көлөмү 1,5 миллион кубометрди түзөт. Министрлик издөө иштеринин майнап чыкпагандыгына байланыштуу жакынкы күндөрү издөө ишин жүргүзүү үчүн кар көчкүнү рентген съемка кыла турган жабдыгы менен Россиядан адистерден жардам сурашканын билдиришкен. Гидрометеорология кызматы күн ачык болгону менен мындай учурда кар эрип, кайра кайталап кар көчкү түшүү коркунучу бар экендигин эскертип жаткан. Министр түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолундагы тоннелдин түштүк тарабында курулуш иши бүтө электигине байланыштуу карды тазалоого техника кире албай жаткандыгын айткан.